Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Жана бүгүнкү студиясында сыйлуу мейманын эске сала кетели. Бүгүн бизде коногубуз бар. Жогоруда айтып өткөнбүз, баягы сиздер үчүн сонун маалыматтар болот дегенбиз. Эскерте кетели, жана тааныштыра кетели телекөрүүчүлөрүбүзгө. Албетте, бүгүнкү сыйлооторубуздун коногу Оңкошова Гүлнара Калмаковна эжеке, психолог, көп тармактуу гармония коомдук бирикмесинин жетекчиси. Кош келиңиз эжеке. Таңыңыз кандай башталды? Саламатсызбы? Мадайыңыз кандай? Абдан жакшы башталды. Жакшы. Келиңиз, эли журт менен амандаштырып алалы эжекебизди. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Мен ойлойм бардыңардын таңкы маанайыңар абдан жакшы болсо керек деп. Эжеке, биз дагы эми суроолорубузду мүмкүн болушунча көбүрөөк бергенге аракет кылып калалы. Алгачкы суроо мындай болсун. Азыркы мезгилде ушул мектеп ачылайын деген учурда ата-энелерди жалпы эле айтканда көпчүлүктү баягы ойго салган бир балдарды мектепке жаңы таштайт эмеспи? Ошол учурда мектепке барбайм же болбосо бала бакчадан дароо башка чөйрөгө алып барып койгон сыяктуу болот да. Ошол учурда ата-эне кандай кылыш керек, кандай эрежелерди иштетиш керек? Ошол боюнча бир кенен токтоло кетсеңиз. Эми балдарды мектепке даярдоо бул ата-эненин негизги максаты болуш керек да. Биринчиден баланын дене жактан даярдыгына көзөмөл салыш керек ата-эне. Бул дене жактан дегенде баягы боюнун бою, салмагы баягы стандартка жооп бериш керек. Андан кийин жалпы эле балдардын булчуң эти, пропорциясы, көкүрөк клеткасынын өсүү өнүгүүсү, мына ушунун бүт бардыгы баягы баланын жаш өзгөчөлүгүнө туура келиш керек. Андан кийин балдардын баягы биз айтабыз майда моторикасы деп коебуз. Мореке колунун моторикасы сөзсүз түрдө жакшы иштеш керек. Майда моторика, себеби майда моторика жакшы иштесе, баланын мээсинин жарым кыртышы жакшы активдештирилет да. Ошон үчүн ушул моториканын иштешине дагы ата-эне көбүрөөк көңүл буруш керек. Андан кийин баланын нерв системасынын баягы майда нерв системалар деп коебуз, мына ошерекинин дөөлөгүсү, ошонун темпи, инерттүүлүгү, мына ошерекеге дагы көбүрөөк көңүл буруш керек. Башкача айтканда, бала толугу менен ошо дене жактан мектепке даяр болуш керек. Эгерде бала психофизиологиялык жактан жакшы өсүп өнүкпөй калса, анда бала үчүн мектепте окууну улантып кетүү өтө кыйындыкка туруп калат да. Сабактардан жетишпей калышы мүмкүн, сабакка көңүлү тартпашы мүмкүн. Себеби бул жерде баланын уйкусу бузулат, баягы тамакка болгон табити бузулушу мүмкүн. Табит бузулгандан кийин, уйку бузулгандан кийин сөзсүз түрдө ал баланы стресске алып келет да. Ошо бекер жеринен биз айтпайбыз, баягы 7 жаштагы балдар сөзсүз түрдө кризиске учурайт. Бул кризис ушул мектеп менен байланыштуу болот да. Ошондуктан сөзсүз түрдө ата-эне болобу, бала бакчада баланы мектепке даярдашыбыз керек. Эми даярдандаган биринчиден биз эмнеге көңүл бурушубуз керек? Эң биринчиден бул баягы окуунун тандоо, окуунун формасын тандап алыш керек да. Азыр бизде очный деп атабыз. Очный баягы бул мамлекеттик стандарт. Баягы жалпы билим берүү мектептерде болот. Бала эртең менен барат мектепке, эртең менен балып түшкө чейинби же болбосо түштөн кийин барса кечке чейин болот да. Так, ошол жерде мугалимдер баланы Адан Яга чейин баягы окутуп, үйрөтөт, ошол жерден баягы тарбия процессин берет. Андан кийин экинчи заочно-очно деп коебуз да. Бул жерде программаны балдар 50% өздөрү өздөштүрөт, 50% мугалимдер балдарга баягы сабак өтөт. Анан үчүнчү формасы бул заочный деп коебуз. Заочно бул жерде программаны бала өзү толугу менен өзү гана өздөштүрөт. Акырындан анан баягы чейрек келгенде мугалимдер ар түрдүү тесттер аркылуу, баягы контролдук иштер аркылуу баланын билим деңгээлин текшеришет. Ошол эң негизги да. Эми бизде андайлар бар. Айрыкча бизде азыркы учурда баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Дауна, ДЦП менен ооругандар бар. Мына ошолор көпчүлүгү мектепке бара албашы мүмкүн да. Ошон үчүн ата-эне биринчи кезекте ушу окутуунун формасы кандай болот, кандай кылсак жакшы болот, кандай кылсак балага таасирдүү болот, баланын баягы окууга болгон кызыгысы болот деген суроону берип туруп, анан ошону тандаш керек. Экинчиден баланы
моралдык жактан мектепке даярдоо. То есть ошо күмүрүнтадан баланы мектепке ата эне алып барыш керек, алып барып мектеп менен тааныштыруусу өтө зарыл да, бул өтө зарыл. Мектепке экскурсия кылуу, библиотекага алып баруу жана компьютердик класстарды көрсөтүү. Так, андан кийин өзүнүн окута турган мугалим менен, баягы башталгыч класстын мугалими болот го, ошону менен тааныштыруу, окуучулар менен тааныштыруу. Себеби мектепте уже почти 15-20 августтан баштап мугалимдин баары мектепте болот да. Ошондуктан сөзсүз түрдө барып, балдар менен алардын ата энеси менен таанышып, мүмкүн болсо ошо балдар менен баягы ойногонго, мындай отуруп баарлашканга балдарга көбүрөөк мындай убакыт бөлүп берүү керек да. Мына ошондо бала кичине баягы мектепке болгон кызыгуусун арта баштайт. Анан бул жерде дагы бир нерсени эске алып кетишибиз керек. Мисалы бизде азыр республика боюнча ушу интернет булактарында мектепке чейинки мекемелерге 23 гана пайыз балдар тартылган деп жүрөт да. Ошон үчүн демек мындай алганда биздин балдарыбыздын көпчүлүгү мектепке чейинки мекемеге барбайт экен. Ал эми мектепке чейинки мекеме дагы абдан жакшы да, себеби мектепке чейинки мекемелерде бизде атайын баягы мамлекеттик стандарттык программалар бар. Мына ошол программанын негизинде биз ошо балдарга тарбия, билим беришет да. Мисалы үчүн 3 жаштан баштап бул 6-7 жашка чейинки мезгил, мектепке чейинки мезгил деп айтылат. Ошол мезгилде балдарды биз мындай ыраттуу түрдө баягы мектепке болгон кызыгуусун арттырып, ошого даярдап баштайт да. Мисалы үчүн эгерде кичинекей кенже группаларда занятияны 12 мүнөткө чейин өткөрсө, ортоңку группада 25 мүнөткө чейин өткөрүлөт. Андан кийин жогорку группада 30 минутага чейин өткөрүлөт. Акырындык менен баягы баланын сабакта отуруусу көбөйө баштайт да. Анан мектепке даярдоо группасында балдарды биз 40-45 мүнөт отурганга үйрөтөбүз да. Анан ушул мектепке чейинки мекемеге барып жүргөн бала баягы мектепке барганда ушул кризистен, баягы 7 жаштын кризисинен мындай жеңилирээк өтүп кетет. Себеби ал даяр болуп барып атат да. Ал эми мектепке чейинки мекемеге барбаган балдар болсо, ошол кризисти өтө мындай кыйындык менен өткөрүшү мүмкүн да. Ошон үчүн ата эне баланы көмүрүнтадан даярдаганы абдан жакшы. Андан кийин баягы күнүмдүк режимге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Себеби биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ошо баланын күнүмдүк режими уже өзгөрөт, бузулат да. Себеби бала каалагандай уктайт үйдө жүргөндө, каалагандай телевизор көрөт, каалагандай ойнойт. Ошон үчүн ошол режимди күмүрүнтадан ошо жай ичинде бала менен чогуу отуруп алып түзүп, ата эне ошол режимге баланы көндүрө башташ керек. Эми азыркы учурда бизде мектепте башталгыч класстар негизинен эртең менен окуп калышты, көпчүлүк мектепте. Ошондой жеке мектептерди алсак деле башталгыч класстар көпчүлүгү эртең менен окушат. Ошон үчүн эртең менен турат. Канчада турат? Саат 7-де турат, 6:30-да турат. Мына ошого баланы акырындык менен көнүктүрүү керек. Анан ошого даярдаш керек. Бала менен отуруп алып чогуу баягы күнүмдүк режим түзүш керек. Мисалы эртең менен саат 6:30-да турасың, 6:30-дан 7-ге чейин жуунуп тазаласың. 7-де эртең мененки мисалы тамактануу болот. 7:30-да биз жолго чыгабыз, мектепке барабыз. 8-де сабак башталат. Мисалы сабакта мисалы саат 12-ге чейин болосуң, 12-ден келгенден кийин түштөн кийин сөзсүз түрдө балдарды кружокко алып баруу маселеси карайт. Азыр эми шаар жеринде ошондой болуп калды, айылда деле ошондой болуп калды. Себеби айыл жеринде деле көп жерде баягы жеке менчик бакчалар ачылып атат, жеке менчик мектептер, башталгыч мектептер ачылып атат. Ошо кружокко баруу. Анан ошол жерден дагы бир нерсени айтып кетүү керек. Баягы кружокко алып барганда, кээ бир ата энелер балдарды аябай мындай мүмкүн болушунча ушу нагрузка кылып салат да. Мисалы үчүн 5-6 кружокко жаздырып. Ошол боюнча Бул таптакыр туура эмес, таптакыр туура эмес. Себеби уже биринчи күндөн баштап баланын бардык нерсеге болгон кызыгуусу жок боло баштайт да. Ошондуктан мүмкүн болсо бир спорттук кружокко катыштырса болот. Анан бир жөнөкөй кружокторго, мисалы үчүн жанакы шахматка, шашкеге, мындай жөнөкөй баланын баягы логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүргөн
өнүктүргөн же болбосо абстрактуу ой жүгүртүүсүн өнүктүргөн жанакы сүрөт тартуу мисалы үчүн мына ошондойлор бизде музыкальныйга дагы алып барышат, сүрөт тартууга дагы алып барышат, спорттук кружоктун бир эмеси эки үч немесине алып бара берет да. Бул таптакыр туура эмес, себеби бала ошол нерсеге акырындык менен адаптация болуш керек. Мына ошондо баланын баягы мектепке болгон баягы окууга болгон кызыгуусу акырындык менен арттырат. Анан бул жерде дагы мугалимдердин ролу дагы аябай чоң да. Мугалимдер биринчи мектепке барганда эми айтып атпайбызбы, баягы мектепке чейинки мекемеге 23% бала барса, значит көпчүлүк балдар даяр эмес болуп барат да. Мисалы, бир класста 30 бала, 40 бала барса, ошонун ичинен бир 5-6 бала сөзсүз түрдө тамганы тааныган, эсептегенди билген, алуу кошууну билген, миңге чейин эсептейт, китепти окуйт, жаза ала турган балдар чыгат да ошонун ичинен. Себеби ал балдар менен ата-эне дайыма иштеп, балдарды баягы даяр кылып койгон. Ал эми ошол башка балдар даяр эмес. Мисалы 30 бала болсо, 30 баланын ичинен 5 бала даяр, 25 бала даяр эмес. Мугалим эмне кылат? Мугалим негизинен көңүлдү ошол 25 балага бурат да. Себеби ошол баларды тамганы таанытканды үйрөтүш керек. Алуу, кошуу барабар, кошконду, алганды үйрөтүш керек. Цифраларды билиш керек. Бала жок дегенде, ушу биринчи чейректе 100ге чейин санап калыш керек бала. Мына ошого үйрөтөм деп 25 бала менен алышат дагы. Биякта баягы 5 бала менен булар билишет. Бардыгын билет деген мындай маанайда көңүл бурбай коет да. Көңүл бурбай коет дагы, анан баягы жылдын акырына келгенде 25 бала менен бул жерде отурган 5 баланын билими бирдей барабар болуп калат да. Ошон үчүн бул жерде айта турган нерсе, балдар менен жекече иштөө программасы башталгыч класста мугалимдерде сөзсүз түрдө болуш керек. Аны алып барыш керек. Эгерде 5 бала жакшы окуса, аларда өзүнчө программа менен иш алып, аларга татаалыраак тапшырмалар берет. Аларга да көңүл буруш керек да. Себеби уже ошол 5 бала ушунчалык кызыгуу менен барды да мектепкечи. Мен окуйм деп барды. Бирок тилекке каршы баягы мугалимдердин, кээ бир мугалимдердин бардыгы эмес, кесепетинен бала уже мектепке таптакыр көңүл кош мамиле кылып калат да. Анан уже башталгыч класста деле, жогорку класска, ортоңку класска барганда деле бала баягы орточо окушу мүмкүн да. Эптеп, септеп мектепти бүтүп калышы мүмкүн. Ошондуктан мына ушул өзгөчөлүккө дагы ата-энелер дагы анан мугалимдер дагы көбүрөөк көңүл бурган жакшы. Анан сөзсүз түрдө ата-эне тезирээк көп катташ керек мектепкечи. Баланын окуусунда сабактарга катышса болот. Класс жетекчилери менен, соцпедагогдор менен сүйлөшүп, баланын психологиялык өзгөчөлүктөрү кандай, баланын жүрүм туруму кандай, мына ошолорго жөнүндө көбүрөөк маалымат берип, ошолор менен баарлашып, сүйлөшүп, баягы бирдиктүү 1 жылга чейин иш алып барса, андан ары баягы бала өзүнүн нугуна түшүп кетет дагы, анан бала үчүн окуш оңоюраак болуп калат. Эжеке кийинки суроомдой болсун. Азыр өзүңүз айтып өттүңүз, стресс, кризис депчи балада. Негизи эле баягы биздин улуу муундун өкүлдөрү бул нерселер биздин жаштыкта жок болчу эле го. Мисалы үчүн ушундай эреже менен жашаганбыз да. Анан азыркы жаш балдарда ошол стресске түшүүсү, айтор бир нерсени батыраак кабылдоосу кеч болгондугун себептери эмне деп ойлойсуз? Эми биринчиден мындай болуп атат да, биз азыркы учурда көп ата-энелер балдарды мектепке даярдабайт. Азыр билесиңер, баягы миграция деген бир балекет чыккан. Көп ата-энелер миграция жүрөт дагы, анан баягы балдар кароосуз калып калып атат да. Мына ушул эң негизги себеби ушунда болуп атат. Себеби чоң ата, чоң эне уже жашы өтүп калды. Балдарды карашы алар үчүн деле оордукка турат. Ошон үчүн ушул биринчи маселе болуп атат. Экинчиден болсо биз баягы балдардын каалаган нерсесин алып берип, мисалы үчүн миграцияда жүргөн ата-энелер каалаган нерсесин ичирип, жегизип, баягы бала чекти билбей калып атат да. Бул мүмкүн, бул мүмкүн эмес деген чек жок болуп атат. Анан эң негизгиси баягы балдарда жоопкерчилик сезими калыптанбай калып атат да. Мына ошондон келип чыгып атат. Анан балдар көбүрөөк бизде немеде отуруп атат. Жанакы телефондо, уюлдук телефондо көбүрөөк отуруп, ар түрдүү сайттарга кечке отурушат. Эртең менен кечке чейин балдар контрольсуз 7 саат, 8 саатка чейин отурган балдар. То есть убактысынын көбүн балдар телефондо өткөрөт дагы. Балдардын баягы коомдун мүчөсү болбой калып атат да.
Баягы социумга кошулбай калып атат, жалгыз калып атат. Мына бул дагы эң чоң проблема болуп атат. Себеби ошол бала мектепке барып окуп кетишине аябай чоң бөгөт болуп атат. Биз ошо айтабыз да, сөзсүз түрдө ошол жерге коомчулукка кошулууга балдарды даярдашыбыз керек депчи. Мына ушул причиналар аябай көп болуп атат. Анан көп ата-энелер мындай кайдыгер мамиле кылгандан да болуп атат да. Балдар барат, окуйт, мурунку балдарым деле барган, мектепте жакшы окуган, бул деле окуп кетет деген мааниде, то есть тереңирээк баланын баягы бардык өзгөчөлүктөрүн, физиологиялык, психологиялык өзгөчөлүктөрүн, ошонун жана интеллектуалдык деңгээли, социалдык, педагогикалык өзгөчөлүктөрү, мына ошолордун бүт бардыгын эске албастан ата-эне анан жөн эле мектепке алып барып киргизип коет дагы, баланы оны окуп кетиши аябай кыйын болуп атат. Анан да ошол жерде айта турган нерсе неме болуп атат да, бүгүнкү күндө балдардын астына койгон талаптар өтө татаал. Мисалы үчүн мен ошол балдар 1-класска барганда эмнелерди билиш керек дегенде өтө татаал. Ал жерде 160тан ашык баягы нерселер бар экен да, бала биле турганчы, ошонун баардыгын билиш керек экен. А биздин убакта биз аларды билчү эмес. Бизде 5-6-класска барганда ошолорду акырындык менен өздөштүрүп, өз биличи элек да. Демек мектеп программасында мектептин программасы деле татаалды азыркы учурда. Ошон үчүн ошолорго көп көңүл бурган жакшы. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо түз эфирде көрсөтүүбүздү уланта берели. Биздин студиябызда сыйлуу эжеке сиздер үчүн жалпы сонун маалыматтарды берип жаткан чак, деги эле балдардын психикасын, деги эле балдарга канткенде биз жакшы талим-тарбия бере алабыз жана канткенде аларды сиз ойлогон тарбияга багыттай алабыз. Мына ушул боюнча кенен суроолорду берип эжекебизге токтолуп жатканбыз. Дагы бир ирет таныштырып өтөйүн, биздин жаңы кошулган телекөрүүчүлөрүбүз үчүн Оңкошова Гүлнара Калмаковна эжекебиз, психолог, көп тармактуу гармония коомдук бирикмесинин жетекчиси. Эжеке, дагы бир ирет кош келипсиз. Анан маегибиз деле улай мындай суроо пайда болот да, менде мисалы менин өзүмдүн эле кичинекей инелерим, ошол жана эле сиз айтып өткөндөй, мисалы телефондон, YouTube же TikTok социалдык тармактарынан видеолорду, мындай мультфильмдерди көрүп, ошол нерсеге алаксыйт да, ошол нерсени көрүп илеп атканда соронот дегендей. Анан мисалы мен өзүм деле ошол жашта болуп туруп деле кээ бирки ошол кичинекейлерим көргөн мультфильмдерди мисалы мен түшүнбөй калам да. Анан алар түшүнүп көрүп алаксыйт да, дал ошол нерсеге алаксыгандай, ошол нерсеге көңүл бургандай кылып, кантип мисалы башка нерсеге анын көңүлүн бурсак болот да. Анан эмне себептен ошончолук берилет деген дагы суроо жаралат да. Азыр эми бизде балдарга биз ата-энелер өзү көпчүлүк учурда күнөөлүү болуп калабыз да. Себеби балдар ушу шоктук кылбасын, тентек болбосун, тынчыраак отурсун, кыйкырбасын деп эле алып барып туруп телефондорду кичинекей кезинен баштап эле, уже 3 жаштан баштап балдардын баары телефон кармап отурушат да, карматып коебуз. Анан, конечно, бала телефонго кирип алып каалаган нерсесин көрөт, каалаган жасайт. Бул вообще таптакыр туура эмес да. Кичинекей балдар менен мектепке чейинки мезгилде ошо башталгыч класста деле ата-эне контролго алыш керек муну. Себеби азыркы учурда биз интернетке болгон көз карандылык деген оору пайда болду. Бул оору кадимкидей оору. Мындан арылтыш керек, айыктырыш керек. Ал үчүн ата-эне адистерге барыш керек. Мисалы үчүн айттым го жана башында 7-8 саат отурган балдар бар. Мисалы үчүн могу дүйнөлүк практикада бизде ушул интернет карап отуруп, бала кыймылдабай 22 саат отуруп, 14 саат отуруп, мындай өлүп калган балдар бар да. Көп практикада бар, андай Кытайда бар, Америкада бар, Англияда бар, ошондой жаш кичинекей өспүрүм курактагы кыздар өтүп кетишкен. Кыймылдабай отура берип, баракы кан айлануу системасы такыр жүрбөй калып, ошондон. Даже бир абдан кызыктуу бир маалымат окудум эле, Америкада бир жаш эле аял балалысын, баягы 3 айлык баласын эсинен чыгып калып, керелгичке отура берип, бала суусап, бала ачкы болуп, ошо баласы өтүп кеткен. Мындай мисалдар аябай көп да, ошон үчүн бул оору, андан арылтыш керек. Анан убактысы менен бериш керек. Баягы биз айтып атпайбызбы, балдарга баягы режим түзүп коюш керек. Балдардын убактысын туура бөлүштүргөндө балага үйрөтүшүбүз керек деп атабыз да. Мына ошондо мектепке барды, мектептен келди, эс алды, кружокторго барды, бала сергип душка түшүп алды, келгенден кийин анан отуруп алып, кечинде бир жарым саат убакыт. Андан ашык эмес балага телефон берсек болот. Бирок ошондо дагы
ата эне бала менен же атасы же апасы чогуу отуруп алып ошол эле мультфильмди чогуу көрсө болушат. Чогуу көрүп туруп, көзөмөлгө алып туруп мультфильм ошол жерде эмнеге түшүндү бала, эмнени көрдү, кызыктуу болдубу же жокпу деген суроону балага берип туруп, ошол мультфильмди, ошол көргөн видеону талкуулап чыгыш керек. Бул туура нерсеби, туура эмеспи деген. Анан ошол жерде эне дагы өзүнүн немесине суроо бериш керек да. Ошол нерсе көрүп аткан нерсеси баланын жаш өзгөчөлүгүнө туура келеби же туура келбейби? Көрсөтсөк болобу ошол нерсени, болбойбу деген суроону берип туруп, анан мындай анализ жүргүзгөнү жакшы да. Анан, конечно, ата эненин өзлөрү телефондорду берип койсо бала, даже азыркы учурда жаштардын арасында ата энелер өзлөрү телефонго көз каранды болуп атпайбы? Эми бул көз карандылык айтып атам го, өтө коркунучтуу нерсе. Бирок ооба, биздин азыркы учурда балдарыбыз өтө маалыматтуу, вот именно телефон аркылуу көп нерсени алып атат. Бизге биздин убактыбызга салыштырмалуу азыркыча балдар акылдуураак, себеби көп маалымат алышат. Мына телефондун да пайдалуу жагы бар. Бирок ошону туура колдонуп, туура пайдаланганды үйрөтүш керек. Жарым сааттан ашык отургузбаш керек. Анан биз баягы балдарды мектепке даярдаганда атайын өзүнчө бөлмө даярдайт да. Стол, стул даярдайбыз, монитор коебуз, мониторду кандай коюш керек. Сөзсүз түрдө ошо монитордун жанында жанакы стол лампочкасы болуш керек. Стол менен стол баланын жаш өзгөчөлүгүнө жараша болуш керек. Баягы отурганына ыңгайлуу болуш керек. Даже азыр пластмастан көп коюп атпайбы? Ал пластмастан эмес, жыгачтан болуш керек. Мына экологиялык жактан таза материалдарды алып коюшубуз керек. Ушул өзгөчөлүктөрдүн баардыгын ата эне эске алып туруп, көмүртадан даярдаган шарттарды түзүп бериш керек да. Анан уже баланын жашы жогорулаган сайын акырында убакытты көбөйтүш керек. Мисалы үчүн башталгыч класста бир 30 мүнөт, 35 мүнөт телефонго отурса балдар, андан ары уже 40 мүнөт, 50 мүнөткө чейин жогорулаш керек. Жогорку класска барганда балдар 1 саат, 1,5 саат отурганга. Анан, конечно, сабак учурунда сабакка даярдангыс келсе. Азыр мындай болуп атпайбы? Телефонду алып эле баягы даяр материалдарды алып эле анан тиги тапшырманы. То есть балдарыбыздын баягы менталдык жактан өсүп өнүгүшү, то есть акыл жактан өсүп өнүгүшү начарлап атат да. Балдар аябай унутчаак болуп атат. Балдардын эске тутуусу, баягы бир объектиге көп убакытка чейин көңүлдү топтошу өтө кыйын болуп атат. Мына ошонун бүт бардыгы бизде телефондон келип чыгып атат да. Ошолорго дагы ата эне көңүл буруш керек. Уюлдук телефон темасынан утурлай мен чоңдордун суроосун бергим келип турат. Азыркы учурда ушул соц сеттердин тагыраагы интернеттен алам эле болуп калды да. Биз айткандай оорулуу болуп калдык, көпчүлүгүбүз телефонго байланып калдык. Мисалы үчүн мен өзүм деле ала турган болсом, уюлдук телефонумду 2 саат чукул отура турган болсом, карап, эмнени көрдүң десем мен ошол нерсени айтып бере албашым мүмкүн. Анткени азыркы учурда баягы TikTok, айтор кыска форматтагы видеолор аябай көбөйүп кеткен да. Бул нерсенин аягы эмнеге алып келиши мүмкүн эчеке? Эми мындай да, баягы интернеттен эгерде өзүңө пайдалуу нерселерди алсаң, бул абдан жакшы. Анан пайдасы жок. Жанакы TikToктон көрүп аткан нерселер бир канча секунд эле болот, өзүңөр байкайсыңар, Ал эффекти баягы яркий, аябай ачык, анан кызыктуу, балдар үчүн өтө кызыктуу да. Анан балдар анын маанисин, маңызын түшүнбөйт. Только ошол баягы сырткы эле баягы эффект берилет го, түс берилиши мүмкүн, өн берилиши мүмкүн, музыка берилиши мүмкүн. Мына ошол гана тартат. Анын маанисин түшүнбөйт, ал баланын эсинде да калбайт. Вот көрдү бала, карады, жакты, күлүп койду, ошону менен турду, сурасаң баланын эсинде жок болот да. Ошондуктан айтып атпаймынбы, убакытты өлчөш керек балага. Анан азыркы учурда бизде мындай болуп калбадыбы? Ата энелер балдар менен мындай сейилге көп чыкпайт. Баланы көбүрөөк таза абага алып чыгыш керек. Баланы убактысында уктатыш керек. Мисалы үчүнчү, жана күн режим дебедикпи? Мына ошондо баланы башталгыч класстын 1 класска барганда 8-9 сааттык толук кандуу уйку болуш керек. Анан тамак ашка да көбүрөөк көңүл буруш керек ата эне. Мына ошондо. Анан, конечно, китеп окуганга биз азыркы учурда китеп окуй калдык чындыгында. Такыр окуй калдык. Мурун только эле китеп окучу элек да. Азыр бизде андай болбой калды. Балдар ошо монитордун астында же болбосо
телефонду кармап отургучакты андан көрө бир кызыктуу жомок окуса, ата энеси чогуу окуп берсе бала кызыгат. Ата эне менен эле чогуу отурса бала баардык нерсеге кызыгат да. Ошон үчүн баардык нерсе бизде ата энеде болуп атат да. Эми азыр ата энелер мени көрүп алып каяктагы жомокту айтасыз, биз эртеден кечке чейин иште болсок, анан каяктан чарчап келсек балдардын курсагын тогуш керек деген. Жок, балага убакыт табыш керек. Баягы тиричилик өтө берет, ал кете берет, боло берет ал нерсечи. Бирок баладан баягы неме кылбаш керек да, убакытты эч качан аябаш керек. Бала менен чогуу сабак окуш керек, китеп окуш керек, чогуу сейилге чыгыш керек. Мына парктар кудайга сейил бактар азыр бизде шаарда аябай көп. Айылдар деле аябай таза аба. Мына ошолордой көбүрөөк бала менен убакыт өтүрсө, бала үчүн бул жакшы болот да. Анда телефонго деле кызыкпай калат. Себеби бала ата энеси менен жүргөндү жакшы көрөт. Кичинекей балдар, айрыкча мектепке чейинки балдар, башталгыч класстын балдары көбүрөөк ата энеге ыктайт да. Ушул өзгөчөлүктү бериш керек. Өзүңүз айткандай ата эне кызыктуу болсо, балага үчүн уюлдук телефон кызыксызыраак болуп калат деп айттыңыз. Ал үчүн ата эне бала үчүн кызыктуу болуш үчүн дагы ата эненин өзүндө дагы ар жагында бирдеке болуш керек да, туурабы? Ошон үчүн ата энелерге кандай кеңеш берет элеңиз? Ата энелер эмне кылыш керек? Эми негизи өзү бизге көп ата энелер келишет, ана мындай баягы ата энелер менен сүйлөшүп отурганда мындай өзүм үчүн анализ жасайм да. Баягы окуган ата эне менен билим алган ата эне менен билим албаган ата эненин айырмасы аябай чоң болот да. Ошон үчүн мен ата энелерге айтат элем, азыркы учурда морики 21-кылымда илимий техникалык прогресс абдан дүркүрөп өсүп өнүгүп турган мезгил да. Азыртым эле секунд сайын өсүп атат илимий техникалык прогресс. Мына ошолорки илимий техникалык прогресс менен адамдын кадамы бирдей деңгээлде кетиш керек да. Ошон үчүн ата энелер кыздарга, айрыкча кыз бала, себеби аял киши бул үй бүлөнүн очогу. Аял балдарга тарбия маселесине көбүрөөк бурулат. Анан ошон үчүн кыздар билимдүү болгону жакшы дейм да. Окусун. Күйөөгө, турмушка чыкканга эч качан шашпасын. Эртеби кечпи ал чыгат турмушка, бала чакалуу болот. Ошон үчүн кыздар билим алсын. Себеби билимдүү эненин колунан билимдүү жакшынакай тарбия алып чыгат. А эненин билими жок болсо, эч нерсе билбесе, анда албайт. Ооба, азыр карама каршы ойлор болушу мүмкүн телекөрүүчүлөрчү. Ой, мына мен 70-ке 80-ге чыктым. Мен мынакей билими жок эле 10 баланы тарбиялап койдум, жакшынакай болуп, бардыгы өз ордун табын жайын. Ооба, ал мезгил башка мезгил болчу. Азыркы мезгил башка мезгил. Баягы айтат го, 50 жылда эл, 100 жылда жер өзгөрөт дейт. Азыркы учурдагы биздин балдардын психологиялык өзгөчөлүктөрү таптакыр башкача. Мына ушуну биз эске алышыбыз керек да. Билим алыш керек кыздар, окуш керек. Себеби ал эртеби кечпи эне болот, баланы тарбиялайт. Мен ушуну айтайын дедим эле да. Ал эми азыркы дагы бир кыскача акыркы суроолор болуп калсын, анткени биздин убакыт дагы ушунчалык бир сиз менен өтүп, бат эле өтүп кетип жаткандай сезилип жатат. Ошол мектепке барган учурда сиз айтып калдыңыз, жогоруда көптөгөн ийримдерге баланы берип салышат деп, ар кандай курстарга. Айтор кээ бир адистердин айтуусу боюнча баланын эске тутуму ошо кичине кезинде аябай күчтүү болот деген да түшүнүк калыптанып калган да көпчүлүктөчү. Бала анын энергиясы, анын кабыл алуусу күч депчи. Ошон үчүн демек анда деле чектөөнү коюш керек турбайбы? Чектөөнү коюш керек. Биз психологдор айтабыз да, 3 жаштан кийин бардыгы кеч болуп калат депчи. Негизги баягы тарбиянын башатын баягы нерсени бала 3 жашка чейин алат. Бизде өзү түшүнүктөр көп да, ички бала дегенде түшүнүк бар. 3 жаштан кийин кеч болуп калат деген түшүнүк бар. Ошон үчүн ооба 3 жаштан баштап биз балдарды почемучкалар деп коебуз го, суроону абдан көп берет. Себеби ошол мезгилден баштап баягы баланын инсандык баягы мүмкүнчүлүктөрү калыптана баштайт да. Ошон үчүн дүйнө таанымы аябай кеңейе баштайт. Баягы бала оюн аркылуу дүйнөнү таанып билет да. Ошол мезгилден баштап, ошондуктан мүмкүн болушунча именно мектепке чейинки мезгилде баланын ошореки психикалык процесстеринин калыптанышына биз көп көңүл бурушубуз керек. Көбүрөөк окуш керек, көбүрөөк баягы балдарга кызыктуу нерселерди айтып беришибиз керек. Көбүрөөк баягы телевизордон, видеодон ошол эле кызыктуу нерселерди талкуулаш керек да. Анан мектепке барганда ошореки баланын баягы азыкты, ошореки 3 жаштан кичинекей басынан азыкты баягы даярдап куюп койсоң, башкача айтканда баягы фундаментти жакшы ата эне түздөп койсо, бала ошондон ары аны алып кетиши мүмкүн да.
анан баягы фундамент жакшы болбосо, начар болсо, ал кийин урап түшөт. Ошондуктан ушу балага кичинекей кезинен баштап көбүрөөк көңүл көргөнүбүз жакшы деп ойлойм да. Эң сонун анда ыраазычылык билдиресиз эжеке, атайын убакыт бөлүп биздин эфирибизге келип, учурда көпчүлүк телекөрүүчүлөрүбүз үчүн дагы аябагандай бир пайдалуу кеңештер, жакшы маалыматтар болуп өттү десек болот кесиптеш. Себеби дегенде учурда жаңа тине болгон же болбосо көпчүлүк эле биринчи туң баласын же туң кызын мектепке жөнөтүп жаткан ата-энелерибиз үчүн дагы жакшы бир кеңештер болуп өттү. Анда сизге эркин микрофон суналы эжеке. Анан дагы эскерте кетели ушул жерден. Эгерде баягы кээ бирки ата-энеге айтыла турган сунуштар калып кеткен болсо, толуктап койсоңуз да болот эжеке. Эми мындай да азыр чындыгында эле биз балдар менен иштөө өтө татаал, кыйын болуп атат. Айрыкча баягы биз өспүрүм курактагы барып калганда балдар баягы кичинекей кезинде албаган тарбиянын баягы үйрөнгүсүн албаган балдар, баягы окууга көңүл бурбагандар өспүрүм куракта ата-энени абдан кыйнап коюп атат да. Ошондуктан мен ата-энелерге дагы бир жолу кайтып кетем. Биз бул жашоодо чындыгында бала үчүн деп жашайт экенбиз. Ошол балдарыбыздын эртеңки күнү биздин мамлекеттин татыктуу инсаны болгонго ошонун баланын тарбиясына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек болуп атат. Себеби баягы мен ушул сөздү кайталаганды аябай жакшы көрөм, баардык жерде көп айтамын. Биздин баягы орустун улуу педагогу бар. Ошол айткан, балдарды жакшы тарбиялоо бул биздин бактылуу кагырлыгыбыз. Балдарды жаман тарбиялоо бул эртеңки көз жашыбыз, ыйыбыз деп айтканда, чындыгында эле балдарга биз канчалык татыктуу тарбия, жакшы тарбия берсек, эртеңки күнү ошол эки үй бүлөнүн да келечеги жакшы болот. Эртеңки күнү биздин мамлекетибиздин келечеги жакшы болот деп ойлойм да. Анан балдарга көбүрөөк көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер. Көбүрөөк көңүл буруңуздар. Балдар менен көбүрөөк убакыт өткөрүңүздөр. Бул бала үчүн өтө маанилүү нерсе деп ойлойм. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз эжеке. Сонун маалыматтар болду. Менимче ата-энелерибиз үчүн дагы сонун пайдалуу маалымат болду, жада биз үчүн да пайдалуу маалымат болду ишенебиз. Сизге ийгиликтерди каалайбыз, ишиңиздерге ийгилик, чоң рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү алдыны көздөй уланталы. Сиздер үчүн дагы сонун пайдалуу кеңеш алдыда бар. Ал кандай десеңиздер, мектепке бара жатканда биздин кичинекей карындаштарыбызга, мектепте кичинекей карындаштарыбыздын чачын кантип жасалгалап, үйдөн эле мектепке узатсаңыз болот. Мына ушул боюнча сиздерге сонун маалымат болсун, пайдалуу кеңештер.